үйлөнүү үлпөт тойлорунда 3 жеңил унаадан ашпасын депсиздер да. Бүгүнкү күндө эми бизде унаада жеңил унаадан кичи автобустарга өтүп калды. Ал жактары кандай болот? Же аларга такыр тыюу салынсын деп толук айтыш керек да. Анткени эртең бул дагы бакы чийки мыйзамга окшоп калат. Себеби мындай суроолор көп берилип атат. Уже бул мыйзам талкуулайбыз дегенде суроолор келип атат. Бул кичи автобустар менен кандай болот? Итак азыр биз алдына бир жеңил унаа, артына 2 бустар менен чыгып атабыз. Ошол боюнча калабы же алардан жок болобу дегендей. Ал жагынан көңүл буруп койсоңуздар. Андан кийин маркумду акыркы сапарга узатуу күнү ал бодомал мүйүздүү жана жылкы союлбайт дептир. Азыр жогоруда агабыз айтып кеткендей, ал союлбаган менен кээ бир жерлерде көрүп жүрөбүз. Кээ бир айылдарда мал союлбасын, жылкы союлбасын деген менен 4-төн 5-тен 10го чейин койлор союлуп кетип атат. 20ден союлат. Ал жагынан карап туруп, такыр эле союлбайт деп коюш керек экен. Анткени биздин салтыбыз бар экен, мына көрүп баарыбыз эле айыл жеринде жашайбыз. Кудам келип калды, алыстан келди, бул үйгө киргизип, 2 койду сой, наркы үйгө алып кирип, дагы 2 койду сой, кайра андан ашык чыгымга учурап атат да. Көп айтып атат, андан көрө лучше 2 койдун ордуна бир бодомал келет экен. Ал боюнча эле калтырып коюш керек экен. Кайра биз аны жок деп туруп, бул жагынан чыгымга көп учурап кеттабыз деп. Эси союлбайт десек, ушул койду деле мындай сойбой тургандай кылып мыйзам жазышыбыз керек. Анткени ал малдын ордуна мына дагы кайталап кетейин, 5-10го чейин койлор союлуп кетип атат. Андан кийин мына ошол маркумду узаткан күнү союлбайт, бирок кийинки эскерүү иш-чаралары кандай кетет, ал жөнүндө да так жазылып аптыр да мыйзамда. Мына себеби айтып жүрүшөт молдокелерибиз. Өлгөн күнү аза күткүлө, койгогула, 2-3 күндөн кийин калаганыңарды кылгыла деп. Кааласаңар жылкы сойгула деп айтып жүргөн молдокелер бар. Ал дагы эртең ал дагы ача пикир жаратып атат элдин арасында. Анткени биз мына алыстан келген мыймандарыбызды, бул жагы эми биздин баягы кыргыздын куда сөөгүктөр мына баардыгыбыз алыстан мына азыркы күндөрдө ушул жакындашайлы деп мындай бири-бирибизге кыз берип атабыз, алыс жактардан атайын мындай кыргыз бириксин деп. Мен алыстан келген конокторумду кайрадан 2 күндөн кийин мал соёмун кел деп чакыраммы деген сөздөр болуп атат. Аны чакырылбай калса, кээ биркилери мына айтып кетти, таарыныштар пайда болуп атат. Биз барган күнү сойбостон 2 күндөн кийин союптур деп. Ошондуктан кийинки баягы эскерүү иш-чараларында дагы мындай чектөөлөр киргизишибиз керек. Анда дагы жөн эле мындай кандай кылабыз, ошол жагына чогуу талкуулап, агадан көңүл бурайлы. Анткени ошол күнү эле сойбой коюп, 2-3 күндөн кийин кайра тойго айланып кетип аткан жерлерди дагы көрүп атабыз. Ошол эле мына сиз айтып кеттиңиз, жаңы кодекс боюнча 20 000 сомдон ашпайт экен айыппул деп. Ал кайра эле ошол баягы ажырымды жаратат, байкембагал кылып. Кайра эле ошол 20 000ди дагы төлөп коет экен. Бул кодексти алмаштырганга эгер мүмкүнчүлүк болсо, муну алмаштырыш керек. Анда бул 20 000 сом менен кала турган болсо, мен айтып коем, бул мыйзамдын кереги жок. Кайра биз элди ажырымга алып барабыз. Төлөп туруп, бай төлөйт, кембагал дагы ошол боюнча эле калып кете берет. Андан карайлы. Анан мына азыр айтып кеттиңиз, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар кызматтан кетет деп. Эми кээ бир үйлөрдө бирөө мамлекеттик кызматта иштеген менен калган бир туугандары жөн үйүндө да. Ал эгер ошол бир туугандар азыр кээде бири-бирин укпай калат. Ошол бирөөсү укпастан ошол иш-чараны өткөрүп берсе, анда мамлекеттик кызматта иштеген адамдын тагдыры эмне болот? Кээде ал чындыгында мен жок каршымын деп турган менен көпчүлүк мына азыр айтып кетти, демократиянын принциптери деп, азчылык көпчүлүккө баш ийет деп. Үйдөгү көпчүлүк бир туугандар жок соёбуз деп сое берсе, анын тагдыры кандай болот? Анда эске алыш керек. Андан кийин мына айыл өкмөт кетсин баягы эгер сое берсе дедик. Мен ойлойм, мында дагы туура эмес болуп калат. Анткени бир үй бүлөнү башкара албай аткан, бир үй бүлө бири-бирин укпай аткан үй бүлөлөр бар. Алар анан жалпы айыл өкмөттүн жанакы ишине мындай кичине тоскоол болуп калат. Анан мына ушунга кошуп так ушул мыйзамга киргизип койсок, анткени мына баарыбызга көйгөй билесиздер. Мына көпчүлүк жерлерде маркумду коюу үчүн канчалаган акчаларга жерлер сатылып атат. Канча мына алдын ала өзүнүн коюлуучу жерлеrini көзүм тиригинде даярдап коеюн деп
акчаларды берип келгенин мына биз көрүп тастыктап изилдеп дагы чыгышты. Биз так жазып коелу. Биз маркумду коюлуучу жай акысыз. Эгер ошол жайды саткан адам жазага тартылат деп, биз жазанын түрүн дагы мындай ачык жазайлы. Анткени бул чоң бизнеске айланып кетти бүгүнкү күндө баягы маркумду коюу жерлери. Мына шаар жерлеринен кээ бир айыл жерлерине жете баштады уже. Ошондуктан мындан ушул мыйзамга киргизип коесуздар деген ойдомун. Андан кийин мына ошол эле кайра той аштарга келе турган болсок. Мына биз ошол баягы жылдыгы деп кээ бир жерлерде мына туура жылдык өткөрүлбөй калды. 40 баягы жылдыгы деп баарын эле бир күндө өткөрүп уже бүттү деп койду. Биз бунун баарыны бул кээ бир жерлерде болуп атат. Ушул жактарынан терең изилдеп, шашпастан, бул бир эле биздин бул жерде коомдугу эмес, элден дагы пикирлерди угайлы. Баардык биздин мамлекетибизде кайсыл бурчунда болбосун, кайсыл айылында болбосун, бирдей болсо, ошондой жакшы болмок. Мына салтанаттарда, үйлөнүү тойлорунда, мына көрүп атабыз. Кээ бирки кайра эле мыйзам деп коюп туруп, ал мыйзам кайра эле бир байкуштарга иштеп калып атат. Биз мына 200дөн 300гө чейин эмес, экөөнүн ортосуна коюп туруп, менин жеке пикирим 250 деп так коюп койсок. Анткени аны барып туруп, азыр биздеги салынган тойканалардын баары 200-250 деп көрсөтүлгөн налогторду төлөгөндө. Мен ошончо гана 500 орунду тойканалардан көрсөткөн жеринде 500дүк, мына 200дүк, 250 деп көрсөтүлгөн. Анткени мына текшерүүчү органдар кандай кылат? Бараттан тойкананын кагазын көтөрөт да. Ал жерде жазылып турат, тойкана 200 адамга ылайыкташтырылган деп. А бирок ичине кирсең 600-700 адам бар. Ал жагын кантип текшеребиз? Ал жагынан бир мындай конкреттүү бир пункттар менен коюш керек. Мындай варианттар менен текшерилет, мындай болот деп. Биз азыр айтып койгон менен мына 200-300 деген менен барып текшерүүчү орган ошол тойдон эле анын документинен карап коет, болду. Ал жагынан эске алайлы. Андан сырткары мына жана ак кийүү жана башка көптөгөн салттар бар да. Бизде мына маркумду коюп келгенден кийин ошону баягы көрүнүн казганга деп кээ бир жерлерде сыйакылар берилет. Ошол маркумду жууганга деп дагы бир сыйакылар берилет. Ошолордан токтотсок. Анткени ал дагы барып отуруп туруп, азыркы бүгүн баягы ак кийди да алтын бергенде болуп, ошол салтка айланып кетет барып туруп. Ой, менин атам жууптур, жапам жууптур, мен буга момун беришим керек дегендей. Ошол жагынан чөткө токтотуп карап койсок. Мына баарыбызга эми белгилүү эле да, 1 жыл бою аза күтүп, ак кийгенде тойго айлантып атабыз. Жогоруда айтып кеткендей, бул жөнөкөй көйнөгүнөн баштап шубага чейин алып берип атат. Алтындарды катар-катар тагып атат. Түштөн кийин аны кайра акты жуумай болуп атат. Эми бул мындай караганда эми биздин мындай салтыбыз болгон эмес да. Ошондуктан мунун баарын эске алып, мындай туура чечим чыгарабыз деген ойдобуз. Улукбек Зулпкар, сизге чоң рахмат. Ушул элдин чыныгы болуп жаткан көйгөйүн көтөрүп, ушунун үстүндө мына мыйзам жазып, талкууга алып чыгып атканыңызга, Кудай буйрса, бул мыйзамды биз жалпы депутаттар ошону менен бирге жалпы элибиз колдоп берет деген үмүттөмүн. Чоң рахмат.